Мамлекеттин желегин дүйнөгө таанылтууда бул өлкөнүн маданияты жана спорту деп айтылып келет. Андыктан бүгүнкү күндө спорт жаатында алгылыктуу жумуштар аткарылууда. Буга чейин бир дагы спорттук жай салынбаган Жол айылында бүгүнкү күндө спорттук залдын курулуш иши кызуу жүрүп жатат. Аталган айылдын жаштары үчүн эми жакшы шарт жаралат. Анткени буга чейин коңшу айылдарга каттаган элеттик спорт сүйүүчүлөр эми өзүнүн айылында машыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Бизде азыр Жол айылында ушундай спорт площадкалар курулуп атат. Бизде көптөгөн чемпиондор чыгышына биз ошо тилектешпиз. Айылыбызда бул дагы болсо да ийгиликтердин бири деп эсептейм. Азыр биздин Кыргызстанда ошо көптөгөн спортсмендер чыгып атат. Ошо биздин айылдан да чыгышына мен чын жүрөктөн тилектешмин. Жаштарга ийгилик, биздин айылыбыз өнүгө берсин. Спорттук жайдын салынуусу көп жылдардан бери келе жаткан элдин тилеги болчу. Эми ал түрткү берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин каржылоосу менен ишке ашып жатат. Буга чейин балдар машыгуучу спорт аянтчалар жоктугуна байланыштуу республикалык бюджетке түрткү берүүчү грантка долбоор жазылып, ал ийгиликтүү ишке ашып 2,5 миллион. Ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 миллион 300 миң акча каражаты каралып, жалпысынан 4 миллион 800 миңге ошол айыл өкмөт тараптан тендерлер өткөрүлүп, бүгүнкү күндө ошол тендердин жыйынтыгы менен утуп алган фирма монтип жумуштарын жүргүзүп атат. Азыр күндүн ысыгынан пайдаланып, суук түшкөнгө чейин толугу менен бул спорт аянтчаны бүтүрөбүз деп пландаштырып турабыз. Жумушчулар болсо күндүн ысыгына карабай ишти убагында бүткөрүү менен алек. Учурда аширетүү жумуштары кызуу жүрүүдө. Аларга айлык акы болсо өз убагында төлөнүүдө. Ишти аткарып атабыз, ушу каркастарды сваркалап, песке блоклорду түшүрүп атабыз. Кудай буйрса 10 күндүн ичинде каркастарды көтөрүп, песке блоклорду уруп, şu işte camiye жетип калабыз. Айлык акыны өз убактында алып атабыз, камчылык жок. Аммасы жакшы. Спорт сүйүүчүлөр үчүн жыл сайын мамлекеттик колдоолор орун алууда. Бул футболдук зал ишке түшүп калса, өлкөнүн желегин бийик желбиреткен спортчулар чыгат деген үмүттөр артылат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базаркоргон району.